Кандай десем, мен бир нерсени түшүнбөй жатам да. Ушул Тилекмат Куренов, Артыков, Амангелди бир сом мамлекетке зыян келтирбесе, бир адамга бир зыян келтирбесе, кандай деген бир мамлекетине, наоборот, ушул өзүбүздүн мамлекетибиз, мекенибиз, элибиз сатылбасын, ушул мамлекетибиз өнүгсүн, өссүн деген жигиттер, патриот жигиттер азыркы убакытта түрмөгө камап койгон. Мен ушул маселени түшүнбөй жатам да. Анан кийин болсо бул кандайча болот? Элин саткан, жерин саткан, кандай десе, биздин көпөстөр, жогорку кеңеште отурган, ушу чоң бийликте, чоң кызматтарда отурган биздин көпөстөр жеген акчасын 10%, 1%-ин төлөп туруп чыгып боштондукка чыгып кетип атышат. Биздин бир сом жебеген ушу патриот жигиттерибиз, ушу Артыков, Амангелди, Тилекмат Куренов дегендер жигиттерибиз кандайча ушу срок алып туруп түрмөгө отуруш керек. Мен ушу өзүмө ушу суроону коюп атам да, кандайча. Силерге да ушул суроону коюп атам, туугандар. Бул биз Кыргызстаныбыз өзгөрүлсүн, система өзгөрүлсүн деп кыйкырып жүргөн балдар, ушул Кыргызстаныбыз өссүн, кыргыз элибиз бекем болсун, бирдикте болсун, ынтымакта болсун деген жигиттерибиз түрмөдө отурат азыркы убакта. Ошол эле Сооронбай Жээнбековдун убагында күрөшүп жүргөн, ошо бийлик менен, ошо система менен күрөшүп жүргөн жигиттерибиз, ошол эле Тилекмат Куреновдун бири, Артыков, Амангелдинин бири. Мен ушул нерсени түшүнбөй атам, бул кандайча депчи. Мисал айтып коеюн, ушу элдин акысын жеген Райым миллион штраф, күнөөсү далилденип штрафы төлөп коюп туруп боштондукта жүрөт. Ошол эле айтып коелу, Дашков деген түрмөдө отуруш керек болчу, ал болсо акчасы төлөп коюп, нарушниги жок, жөн эле жарандай болуп туруп, частный клиникада лечение алып жүрөт. Мен ушул нерсени түшүнбөй койдум, бул кантип ушул нерсени түшүнсө болот? Урдагандар, жегендер, ичкендер, саткандар, чыккычылык кылгандар акча төлөп боштондукта жүрүшөт. Чынчыл патриот, кыргызым, элим, жерим деген жигиттер, элдин бир акысын жебеген жигиттер, бир жамандык кылбаган жигиттер эмнеге түрмөдө отуруш керек? Мен ошол чоң күмөн жаратып атат. Эгерде бийлик адилеттүү болсо, уруулар, көпөстөр түрмөдө отурмак. Патриот, чынчыл, элим, жерим деген жигиттер ушул азыркы бийликке, мамлекетине жардам берип, ушу мамлекетин көтөрүшкөнгө аракет кылмак.